Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровду Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин туулган күнү менен биринчилерден болуп куттуктады. Ал 3 декабрда телефон чалып, парламенттик шайлоону ийгиликтүү өткөрүшү менен жана президент Садыр Жапаровду келе жаткан туулган күнү менен куттуктап, ага чың ден соолук, бакубатчылык жана жооптуу мамлекеттик ишмердигинде мындан аркы ийгиликтерди каалады. Президенттин маалымат кызматы мамлекет башчы Садыр Жапаров туулган күнүн кандай өткөрөрү тууралуу билдирүү таратты. Белгилей кетсек, бүгүн 6 декабрь өлкө башчы Садыр Жапаровдун туулган күнү. Ал 53 жашка чыкты. Мамлекет башчынын бул күнү башка иш күндөрүнөн айырмаланбайт. Жапаров туулган күнүн иш ордунда өткөрөт. Пландаштырылган кеңешме жана жолугушуулар кадимки тартипте болот деп айтылат маалыматта. Президент туулган күнүн кечинде үй бүлөсү менен тар чөйрөдө белгилей турганы кошумчаланды. Бүгүн 6 декабрда Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Казакстан Республикасынын президенти Касым-Жомарт Токаев менен телефондон сүйлөштү. Касым-Жомарт Токаев Садыр Жапаровду туулган күнү менен жылуу куттуктап, бекемден соолук, бакубатчылык жана бир тууган Кыргызстандын жыргалчылыгы үчүн мындан аркы ийгиликтерди каалады. Өз кезегинде Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров куттуктоо үчүн ыраазычылык билдирип, ошондой эле кыргыз тарап биргелешкен күн тартибиндеги бардык маселелер боюнча өз ара пайдалуу кызматташтыкты мындан ары да кеңейтүүгө даяр экенин белгиледи. Мамлекет башчылары ошондой эле кыргыз-казак эки тараптуу кызматташтыгынын актуалдуу маселелери боюнча пикир алмашып, түрдүү тармактарда өз ара пайдалуу байланыштарды өнүктүрүүнүн абалын жана келечегин, ошондой эле мурда жетишилген макулдашууларды ишке ашыруунун жүрүшүн талкуулашты. Бүгүн 6 декабрда Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Өзбекстан Республикасынын президенти Шавкат Мирзоев менен телефондон сүйлөштү. Учурдан пайдаланып, Өзбекстандын президенти телефон аркылуу президент Садыр Жапаровду туулган күнү менен куттуктады. Телефондук сүйлөшүүнүн жүрүшүндө эки өлкөнүн башчылары эки тараптуу күн тартибин жана кызматташтыкты өнүктүрүүнүн актуалдуу маселелерин талкуулашты. Шавкат Мирзоев Садыр Жапаровду туулган күнү менен куттуктап, бекемден соолук, бакубатчылык жана албан ийгиликтерди, ал эми Боордош Кыргызстандын элине тынчтык жана гүлдөп өнүгүүнү каалады. Ал Садыр Жапаровдун эки өлкөнүн ортосундагы достук жана стратегиялык мамилелерди чыңдоодогу олуттуу салымын белгиледи. Президент Садыр Жапаров өзбек кесиптешине жылуу каалоо тилектери үчүн ыраазычылык билдирип, кыргыз-өзбек күн тартибиндеги актуалдуу маселелер боюнча биргелешкен достук жана конструктивдүү ишти улантууга даярдыгын тастыктады. Мамлекет башчысы ошондой эле эки мамлекет ортосундагы стратегиялык өнөктөштүктү чыңдоонун Кыргызстан менен Өзбекстандын калкынын жыргалчылыгы үчүн эки тарапка пайдалуу долбоорлорду илгерилетүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи.